Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Сатуу сабактары экинчи видеосу баштайбыз. Анда эмесе эмнеге мен сүйлөй баштаганда же сүйлөгөндө адамдар уктап калат же кызыкпайт же эмне үчүн мен адамдарды сүйлөп кызыктыра албайм деген суроолорго жооп берип кетет экенбиз бул сабакта. Сатуу сабактарынын экинчи баскычы сатуу баскычтары аттуу видеосу баштайбыз. Бул видеодо сиз кардарларды кызыктыра билишке үйрөнөт экенсиз. Кантип кардарларды кызыктыра билсек болот? Ошону үйрөнүп кетет экенсиз. Демек, бул видео кандай жардам берет экен? Мен кардарлар менен оңой тил табышкым келет деген адамдар үчүн бул сону жардам берет экен. Адамдарды оңой кызыктыргым келет продукцияга жана ар кандай кызматтарга. Бардык адамдар менен тез мамиле түзө алгым келет. Кантип тез мамиле түзсө болот? Ошону үйрөнгүм келет дегендер үчүн экен. Эмне үчүн мен жарым саат продукция жөнүндө сону сүйлөп берсем да адамдар албайт деген суроого да жооп ала алат экенсиз. Кандай алганда мен адамдардын кызыгуусун ойгото алам. Кандай алганда мен аларга сүйлөгөндө алар кызыгып угат жана алгысы келет. Эми сатууда сүйлөшүп өткөрүүдө негизги өзүнүн баскычтары бар экен. Мына 5 манжаны көрүп турасыз, ушу 5 манжага окшоп мына өзүнүн баскычтары бар экен. Өзүнүн кадамдары бар экен. Биринчиси бул контакт түзүү, мына биринчи манжабыз бул сөмөбүз, мына указательный палец. Экинчи манжабыз ортоңку манжа, бул кызыгуусун табуу экен, экинчи баскыч. Үчүнчү баскыч сунуш, презентация, мына бул аты жок. Манжабызга окшоп, төртүнчүсү мына мизинец деп коет, аты жок, кечиресиз, ошо аты жок болсо эле, унутуп калдым кыргызчасын. Каршы суроолор менен иштөө бул 4-нчи кадам. Анан 5-нчи кадамда бармагы сатуу, келишип алуу же мына акыры кардардын акчасын алуу экен. Мына ушул 5 кадамды мына биз сөмөйдөн баштап бармакка чейин өсүп барат экенбиз. Анан бармакта во деген жоопту алат экенбиз. Бирок бул кадамдын ар бир баскычтын өзүнүн өтө маанилүү ролу бар. Эч убакта биз биринен экинчиге секирбейт экенбиз, мүмкүн болсо секирбей жүрүшүбүз керек экен. Мына биринчиси демек контакт түзүү, мына биринчи шудан баштайт экенбиз. Экинчиси кызыгуусун табуу экен. Үчүнчүсү сунуш, презентация жасоо. Төртүнчүсү каршы суроолор менен иштөө. Бешинчиси сатуу, келишип алуу дедик. Эч убакта баскычтан баскычка секирбейт экенбиз. Мына көпчүлүк жаңы баштап аткандар контакт түзбөй эле дароо сунуш, презентация баштайт. Презентация кыла баштайт да, продукциясын айтып. Бул туура эмес экен, анткени контакт түзүлгөн жок, андыктан адамда кызыгуу болбойт экен. Ошондой эле контакт түзүлгөн жок болгон үчүн сен кимсиң өзү? Сен эмнеге мага мындай сөздөрдү айтып атасың? Эмнеге мага кеңеш берип атасың? Сен өзү кандай имеешь право деген нерсе. Свой чужой деген нерсе бар, азыр видеодо көрүп кетесиз. Сен чужой болгондо эми мага эмнеге сени угушуң керек деген мамиле болот экен да. Кийинки дагы жаңылардын катасы көбүнчө мына контакт түзүү жасабастан эле дароо сатууга аракет кылат. Өзгөчө жаңы баштагандар такыр презентация өтүштү билгендер. Мына менин бир карындашым бар эле, эч сабактар келбейт эле. Биз менен сүйлөшпөйт эле, бирок акча тапкысы келет эле. Каталогду көтөрүп алып эле, анан кийин продукцияны алып эле. Алыңчы, пожалуйста, сиз алсаңыз мага бал болот деп айтат эле да. Мына дароо сатууга аракет кылат эле. Эч кандай контакт жок, кызыгуусун табуу жок, презентация жок. Жөн эле алчы деген нерсе. Мына бизге да кээде келишет, продукцияларын көтөрүп алып, же гүл көтөрүп алып, гүл керек эмеспи дейт. Жок десек, кетип калат. Гүл керек эмеспи? Жок, кетип калат. Китеп керек эмеспи? Жок, кетип калат. Ну, конечно, керек эмес, сен ошентип сурасаң. Эч кандай контакт түзүү жок, кызыгуусун табуу жок, презентация жок, каршы суроолорго жооп берүү жок. Анан дароо алышыбыз керек. Бул да туура эмес экен да. Ар бир этаптын өзүнүн баскычтын өзүнүн өтө чоң мааниси бар экен. Андыктан 5 кадамды сөзсүз басып өтүш керек экен. Анан гана сунуш кылсак адам алат экен. Демек, биринчи кадам бул контакт түзүү. Бул кадамдын максаты, бул баскычтын максаты ишенимге кирүү, ишеним пайда кылуу. Эгерде адам бизге ишенбесе өзү, инсан катары, адам катары, анда биздин сунушубузду такыр көргүсү да келбейт экен. Мисалы үчүн бир бомшап келип алып, сонун косметика деп айтсын, ишенесизби, ишенбейсизби? Ишенбесе жок да. Же сонун тамак бул, мына сону биз жасадык, өз колубуз, чалбай эле коеюнчу, арзан болсо дагы дейсиз, Мына дал ошондой болот экен. Алгач өзүбүздү сатуу экен, анан кийин гана продукцияны сунуш кылуу, анан кийин гана кийинки баскыч экен. Анан кийин гана биз товар сатат экенбиз же бизнес сатат экенбиз. Сырткы көрүнүш, өзүбүздү сатууда бул эмне экен? Өзүбүздү кантип сатабыз? Мына сырткы көрүнүш. Сырткы көрүнүшүбүз таза болушубуз керек. Мына бомж келип сунуш кылса албайбыз деп атабыз, Сырткы көрүнүш чоң ролду ойнойт экен. Мен бомж дегенде сизди бомждоп аткан жокмун. Бул сиз жакшы түшүнүш үчүн жакшы мисалды келтирип бердим да. Сырткы келбетиңиз чоң ролду ойнойт. Мүмкүн болсо сиз таза болушуңуз керек. Башыңыз жуулган, тырмактарыңыз жакшы каралган, мүмкүн болсо териңиз түлүп аткан, жыртылып аткан болбош керек. Териңизде жанда бойдоктор көбөйүп кеткен болбош керек. Мүмкүн болсо, эгерде сиз сулуулук темасында продукцияны сунуш кылам десеңиз, жана тазалык темасында. Кийген кийимиңиз мүмкүн болсо жыртык болбой, мындай таза болуп, приятный болуп туруш керек да, үтүктөлгөн болуп, мүмкүн болсо. Анан өтө эле идеалдуу, эң акыркы модаларды кийиңиз деген нерсе эмес, эң кымбат кийим кийиңиз деген нерсе эмес. Бул болгону орточо, жакшы золотая серединадагы жакшы кийимдер болуш керек да. Мына жыртык, пыртык, тешик, пешик азыр мода болуп кетти. Ошол кийимдерде болбосо жакшы болот. Эгерде сиз кардар менен жолуп атканда мындай өтө ачык кийимдер эмес, мүмкүн болсо скромныйраак, классикага жакын кийимдер болсо жакшы болот. Анткени сиз ошондо сиз орточо мамилени пайда кыласыз. Эгерде жыртык болсо, балким сизге окшоп жыртык кийинген кардар болсо анда сизди түшүнөттүр, бирок андай болбосо анда сизди түшүнбөйт. Андыктан мүмкүн болсо кардарларга барганда дайым ошо орточо кийингениңиз жакшы болот экен. Жыртык кийинген адам сизди эмне
жаман кийинип алдың дебейт, сиз орточо классикада кийинип турасыз. Классика эч качан модадан кетпейт да. Ал эми могу жыртык-пыртыктар тез эле модадан кетип калат. Андыктан ойлор, пикирлер ар кандай болот ар кимдинчи. Ошол себептен классика болсо баарына тең орточо жага берет экенсиз. Өтө да катуу жакпайсыз, өтө да катуу жакпай калбайт экенсиз. Ошон үчүн золотая середина. Анан таза болуңуз, кийген кийимиңиз жакшы болсун, сырткы келбетиңиз жакшы болсун. Мүмкүн болсо бетиңиз ухоженный болуш керек. Мүмкүн болсо бет майларды коюп, шампунь менен жакшылап жууп, мүмкүн болсо лак коюп, эгерде сизде уруксатыңыз бар болсо, анан өтө ачык, көкүрөк ачык кийимдерди кийбестен орточо классикада кийимдер болсо жакшы болот экен. Жана ошондой эле учурашууда позитив. Мына проблемаларды унутуп коюңуз. Эгерде сиз үйдө бирөө менен урушуп калган болсоңуз, жумушуңузда бирөө менен урушкан болсоңуз, ошону кардарга барганда унутуңуз. Башында кыйын болот, кийин көнүп каласыз, кийин дароо унутуп позитивдүү жылмайуу менен сүйлөшүүгө өтүп каласыз. Кийинки нерсе бул алгачкы фразалар. Мүмкүн болсо сиздин биринчи фразаларыңыз бу деп түшүнбөгөн. Саламатсызбы, кандайсыз мен деген болбош керек экен. Саламатсызбы, мен баланча сизге ушул суроо менен келдим эле деген жакшы маанай менен сөз болуш керек экен. Ошондо адам сизди көңүл коюп коет экен. Болбосо бу десем, эмне деп атат? Түшүнүктүүрөөк сүйлөбөйбү? Өзүм мага сүйлөйүн деген ой барбы, жокпу? Мен угай, уксун, түшүнсүн деген ой барбы, жокпу? Же өзү үчүн сүйлөп атабы? Дегенде кабыл болот экен. Өзүңүз үчүн сүйлөсөңүз сизди эч ким укпайт экен. Андыктан сиз сүйлөп атканда эгерде сизде адамдар анча байкабай, маани бербей, уга албай, түшүнбөй аткан болсо, демек сиз алгачкы фразаларыңыз деги эле сүйлөгөнүңүз начар болуп атат, так сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Ал үчүн сиз алдын ала даярданып, так эмнени айтышыңыз керек, эмнени айткыңыз келет, ошону даярданып алсаңыз, так сүйлөй турган болуп калат экенсиз. Көз аркылуу контакт. Эч убакта жерди карап, асманды карап сүйлөбөйт экенбиз, адамдын жүзүнө, көзүнө карап сүйлөйт экенбиз, Анткени жерди карап, асманды карап сүйлөсөк, адам ойлойт, мага эмес, асманга же жерге карап сүйлөп атат окшойт деген нерсе болот. Жана адамдар тез эле сиздин сүйлөгөнүңүзгө кызыкпастан уккусу келбей калат. Андыктан көз контакт аркылуу сиз таасир этсеңиз болот, Адамдар көзгө карап сүйлөгөндө гана жакшы болушат экен, мага сүйлөп атат деп угат экен. Жерди карасаңыз, жерди карап атат деп ойлойт экен. Алгачкы кадамдар уверенно, не уверенно адам жерди карап, асманды карап сүйлөйт экен, же эки жакта карап. Ал эми жүзүнө, көзүнө карап сүйлөсөңүз, сиз уверенно сүйлөп аткан болот экенсиз. Анан алгачкы кадамдар уверенно дегенибиз, мына баскан турганыңызда уверенно болсун, мүмкүн болсо, мындай жыгылайын, эки жакка чайкалайын деп сүйлөбөстөн, турбастан, мүмкүн болсо тик туруп, эки бутуңузду эки жакка коюп, мүмкүн болсо тик туруп, жакшы туруп сүйлөгөнүңүз жакшы болот экен, Атын айтып кайрылыңыз. Мүмкүн болсо ар бир адам мына өз атын жакшы көрөт экен. Эч убакта атын айтпастан, сиз паланча же сиз эй дебестен атын айтат экенбиз, Айгүл болсо Айгүл эче деп чаттап калыңыз. Бирок унутуп калышыңыз мүмкүн, унутуп калбаш эмне кыласыз? Ассоциация кылыңыз. Мисалы үчүн Майрамгүл болсо, мен мисалы үчүн досумдун досу Майрамгүл, же эмне жеси Майрамгүл деп чаттап калыңыз. Ошентип ассоциация кылып койсоңуз эсиңизде жакшыланат. Анан атын айтып кайрылган сайын ал адам өзүн жылуу сезет, жана сиздин мамилеңиз жылуу сезилет. Бирок кечке эле ар бир сөзүңүз атын айтып сүйлөй берсеңиз, анда раздражение болот, анда мынча жабышып алды, подхалим экен бул деген мамиле болот, Анын ордуна сиз албетте анча-мынча атын айтып туруңуз, анча-мынча аты жок айтып туруңуз, Ошентип сүйлөп турсаңыз да жакшы болот экен. Кол кармашып учурашуу. Бул эми мүмкүн болсо кыз менен кыз кол кармашып учурашса боло берет. Сиз кыз болуп туруп балага кол сунсаңыз, билбейм, аны карап көрөсүз, кээ бир учурда туура болот, кээ бир учурда туура болбойт, Бул жерде этият мамиле кыласыз. Ошондой эле сиз эркек болуп туруп кызга колуңузду сунсаңыз дагы, кээ бир учурда туура эмес болуп калышы мүмкүн. Анын айталы үй бүлө тарбиясы буга уруксат бербеши мүмкүн. Андыктан бул жерде этият болуп кол кармашат экенсиз. Ал эми кыз менен кыз кол кармашса боло берет. Эркек менен эркек да кол кармашса боло берет, Бирок мүмкүн болсо, эгерде уруксат бар болсо, кол кармашып учурашканыңыз жакшы болот экен. Бул сизде жылуу сезим пайда кылат экен.